Бегайым учурда 24 жашта. Кесиби боюнча архитектор. Жана техникалык колледжде мугалим болуп эмгектенет. Интарсия боюнча КМШ өлкөлөрүндөгү жалгыз уникалдуу эмгектерди жасаган Владимир Романовичтин эмгектерин өздөштүрүп жаткан учуру. Жыгач иши көбүнчө эркектерге тиешелүү болгонуна карабай, бул эйримге келип 2 жылдын ичинде көптөгөн эмгектерди жасаганга жетишкен. Процесси болсо башында биз материал алабыз. ДВП менен же астына две основы. Биринчи же ДСП алабыз, же фанера алабыз. Үстүнө ДВПны алып туруп, анан сүрөт өткөрөбүз ДВПнын үстүнө. ДВПсын болсо кесип алабыз. Бул лобзик менен. Лобзиковая пила деп коет да. Анан сүрөттүн баарын кесип алгандан кийин кайра мозаика сыяктуу чогултуп алабыз. Кийин болсо уже бул стеллажда турган шпондор менен уже тандап, өңү түсүн тандап алып, чаптап чыгабыз калгандарын. Жетекчиси Владимир Романович буга чейин 70ге жакын шакирттерди тарбиялап, өстүрсө да кыздардын бул жумушту баарынан өзгөчө жасаары оюна келген эмес экен. Ошондой болсо да чын дилинен кызыгып, түйшүгүнө гана чыдаган адам калат дейт. Это техника интарсия. Бегайым башында картиналарды жасап көргөндө мен дароо эле жөндөмү бар экенин байкадым. Бул искусствого көп адамдар келип, арасынан иргелип балдар калат. Менин шакирттеримдин бири Саламаттын айткан абдан жагат. Жана баарына айтып жүрөм. Интарсия баары үчүн, бирок баары интарсия үчүн эмес. Бегайымдын өзгөчө стили бар, жана алдыда дагы жарманкелерге чыгайын деп жатат. И попросились. Искусствонун бул түрү алгач Египетте 3000 жыл мурун пайда болгон. Андан соң 200 жылдан кийин франциялык сүрөтчү Шавербуль тарабынан жаңы техникасы ойлонуп табылган. Каарманыбыз мындай картиналарды жаратууда кыргыз улутуна тийиштүү мүнөздөргө басым жасайт. Жасаган эмгектери бир нече жарманкелерге катышып жүрөт. Мен болсо чоң жумуштан бешөөнү жасадым. Анын болсо башында тайкем тап берген идеясын. Мен болсо кичинекей эскизден баштап чоң уже картиналарга өткөнбүз да. Ошол мындан сырткары мен үйдөн деле жасайм сүрөттөрдү. Жумуштан кийин чыгып алып, үйдөн келип, үйдөн жасайм же бош убакыт алып калганда бияка келип иштеп турам. Бул сыяктуу картиналар учурда Аларча резиденциясында жана эл аралык деңгээлдеги жолугушуулар өткөрүлүүчү атайын залдарда илинип турат. Айзада Нурадилова, Алтынбек Кубанычбеков, New TV таң маанай берүүсү.